азыр коом ошондой экен. Элге жүзүн көрүнгөндөн кийин театрда ошо киши театр ойнойт десе ошонун баары агылып келет экен. Мисалы чынжырча болуп атат демек. Мисалы Аскат Сулайманов ал только кино актер деп ойлошот көбүчү. Ал кыргыз театрда иштейт. Камчы Сарбаев театрда иштейт. Чыңгыз Мамаев театрда иштейт. Мен театрда иштейм. Актерлордун көбү эле театрда иштейт негизи эле. Анан элге жүз көрүнүп калгандан кийин эл өзгөчө мына жаштар деле эме азыр интернет заманы да баары интернеттен көрүп отуруп анан ушул театрда ойнойт экен десет, театрда да ойнойт бекен деп наоборот агылып келет да. Бул кино менен театр бири-бирине жардам. Бири-бирине конкуренция эч качан болбойт буларда. Булар наоборот бири-бирине жардам болот да. Бирок ошол биз дагы акыркы учурларда сиз айтып атпайсызбы, токтоп калды. Бизки негизи шаарга жаңы келген учурларда мисалы көп деле барбачу элек да театрга. Бирок жылдар өтүп ушул акыркы бир 2-3 жылдан бери мен дагы театрда байкаганым аябай көп да. Негизи биз дагы туруп кол чабып аябай ал жактын аурасы бөлөкчө да. Бөлөкчө болот. Анан биз ал жака мисалы Имашева эжекелерибиздин дагы ойногондорун көрүп калабыз. Анан аларды биз телевизордон же болбосо баягы кино аткарып атканда башкача көрчүк да. Бирок театрда таптакыр башкача ойношот экен. Мисалы сиз деле ошол кинодо аткарганыңыз менен ал жакта эми живой да баягы кыйкырышып, ал жакта телефон кармаганга мындай көңүлүң келбейт да, көргүң келет экен. Демек айырмасы чын эле ошол тирүүлүгүндө балким ошондой да. Мисалы театрда ойногондо кыргыз драма театрынын залы да чоң, эмеси да чоң, сахнасы да чоң. Алар сөзсүз түрдө бааракы фасыл деп үндү жеткирүү менен сүйлөйт да. Бирдемени алып бериш үчүн же бирдемени айтыш үчүн "Эй, тетигирээкин алып бер" дегенде сүйлөйт да мисалы. "Оонум оякка коюп кой." Жеткириш керек. Биринчиден. Ошого жараша образың кетет. Кинодо "Оны алып берчи" деген эч качан айтпайсың. "Эй, тетик алып бер" деген. Тетик алып берчи деп мындай эле сүйлөсүң. Биз театрда ойноп жүрүп анан кино башталган кезде мен жаңы киного аралашып баштаганда мага көп замечание айтчу эле да. "Жекойке, Жемекбекке жакшы, образыңыз жакшы атат. Бирок эме театральный кылбаңыз, байке. Жөн эле сүйлөңүз" депчү. Макул деле баары жөн эле сүйлөп атам дейсиң. Коюңду адекватесте мындай тил ашып сүйлөшүп атам деп ойлойсуң. Муну минтип койгон десе эле баары биз көнүп атырбыз театрга. Мен ошону калп айтпайм, 2-3 жылга чейин мен өзүм